бірінші Едил Чолпонбек оğlu генерал менен, жана 12-ші Айбек Айып оğlu хулиган арғымағы менен. Қызматыңыздарда бүгін мен Зайрат Есенбай. Қазір ойындар башталды. Бүгінгі күндегі екінші ойын кезектегі Беттешке Голоус. Бұ тайпасындағы алғачқы Беттеш жана айта кетчү нерсе. Бұл тайпада Бишкек шаары, Ысык-Көл облысы жана Жалал-Абад облысы жайгашкан. Бири-бирине деңгээли боюнча жакын командалар экендигин айта кетели. Башка тайпаларга салыштырмалуу түрдө ал мезгилде алгачкы чабуулдар жана алгачкы иш-аракеттер башталууда. Биз курам менен толук тааныштырып өттүк. Аттарына чейин атап өттүк. Андыктан чогуу эми бул оюнчулардын жасаган иш-аракеттерин, чабуулдарын чогуу байкайлы. Бүгүн алгачкы күн курама командалардын тирештери. Андыктан биринчи таймдын алкагындагы жүрүштөрдү көрөдөбүз. Жогорку деңгээлде антимде ойноп, эртеңки күн ошол ойногонду көрүп, ушул жерде жана айтып легенда бул Жеке менен уланууда, урматтуу телекөрүүчүлөр, Ысык-Көл командасы бул кочкол кызыл жана ак түстөгү форманы кийген команда, ал эми көк жана ак түстөгү форманы кийген команда. Ал Бишкек командасы экендигин айта кетели. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар. Ысык-Көл оюнчулары Беттеш башталар замат алгачкы минуталарда эле салымга болгон жолду издеп жатат. Айла амалды көрүүдө. Алгач ийгиликтүү болуп Жаныш Күмүшбаев. Жаныш Күмүшбаев убакты алды. Такымга бекем басып жүрөт. Тайгазанга эми гана жетип барат, жана эч ким жок. Дос болду кылган эч ким жок. Азамат мындай мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырыш керек. Ошондо гана команда толук бойдон өз мүмкүнчүлүктөрүн жыйынтыктаган болот. Ысык-Көл эмес, Ысык-Көл бир сыны жазылат, өзүңдөр билгендей. Азыр эми мындан ары жүрүштөрүн чогуу байкайбыз. Кайта жүрүштөрүнө назар салабыз. Эсеп сандары азыркы учурда 1-0. Бул биринчи тайм, андыктан кандай жыйынтык болот чогуу көрөлү. Ысык-Көлдө дагы улак жакшы темпте өнүгүп бара жаткандыгын айта кетсек болот. Ал учурда улак менен Бекзат Асанов Тайвань менен алдыга жылып барууда. Эми чогуу байкайлы кандай боло тургандыгын, иш-аракеттерине. Демек, экинчи улак Тайгазанда, экинчи салым жүзүлүүнү ойношу керек. Анткени биринчи таймда эле бир нече улак кыргытылып кала турган болсо, оюндун кызыгы дагы азайып калат, ачыгын айтканда. Андыктан бул ушунча минималдуу эсеп айырмачылыгы, же болбосо 0-0 эсеби аягына чейин кармалса, көпкө чейин сакталса, анда кызыктуу. Шунда калса, булиттерге чейин жетип барса деле көрөрмандар аны көрүүгө макул болуш керек. Булиттерден кайсы бир деңгээлде кызыктуулукту туудурат. Азыр
Кылды еңкейді қолын жақсы эле созды, бирок көтөрүп бара жаткан кезде жерге кайрадан улак калып калгандыгын көрдүк. Жерге түштү. Аутка жакын жерде оюн жүрүп жатат. Ысык көл облусу буга чейин Толкун командасын алып чыккан. Азыркы учурда биз бул команданын оюну мыкты болгондугун айта кетсек болот. Тактабатсак аракеттери. Андан сырткары Ысык көлдө ошол эле Тор Айгыр командасы бар. Өз облусунда андан сырткары Карой командасы дагы чыгып келгендигин айта кетсек болот. Каулан командасы бар. Андыктан командалар барган сайын көбөйүп барууда. Оюнду демек колдогон инсандар калыстын өз ишине берилип кызмат кылып жаткандыгынан кабар берет. Албетте мындай учурлар андыктан дайыма эле калыстарга асыла берүү, аларды сындай берүү да болбойт. Ал дагы менимче жаман адат. Ал мезгилде көрөрмандар абайлашы керек. Оюнчулар аутта. Медет Аппагулу. Бир аз секундалардан кийин оюнга кошулат. Бишкек командасы азыр чабуулга жакындап баратат, бирок Айбек Караев Айбек Караев жакшы эле барды, бирок кыргыта алган жок. Азыр Тайгазданга жакын жерде улак жатат. Медет Аппагулу кошулду. 4-4 оюн башталды. Чоң ылдамдыкта барып урдуруудан алыс болуш керек. Жерде турган улакка эңкейип жакшы эле аракеттер жүрүүдө. Азыр эми чоң көрөбүз. Экинчи оюндун биринчи таймы жыйынтыгына жакындап калды. Бишкек командасында азыр эң алууга жол ачылган. 2 голдоп аракетин көрсө дагы Сагын Исабеков жок, Манас Эралидин уулу өйдө көтөрө алган жок. Улакты жерден алуу да оңой эмес. Жерге ойногон улакчылар бааланат. Дайымалардын чеберчилиги бааланып келген. Ар бир позициядагы оюнчунун өз кызматы бар. Чабуулчулар салым ишке ашырат, коргоочулар албетте биринчи тапшырмасы коргонуу. Бирок жыйынтыгына келип команда утуш керек. Oyun dalasına Tolko'dan Бул тайпада биз жогоруда айтып өткөндөй эле Бишкек менен Ысык көл жана Жалал Абад командалары жайгашкан. Жана ошондой эле кийинки тайпалардагы белгилеп өткөнбүз. Маалымат катары 3-С тайпасында Чүй, Баткен жана Ош шаары. Отбактардын көп көрүшүлөрү. Ошондуктан улам менимче жогорку деңгээлдеги оюндар болушу керек. Мыктылар арасындагы ошол талас аймагында ат майданда балага ашыгындагы Ысык көл командасы кезектеги салымды ыргытып коюуга даяр жана салым эшке ашты. 5-2 Кадырбек уулу. 5-2 Кадырбек уулу.
5-2 Qadrbek oğlu esep sandарын 3-0 айландырды. 5-2 92-ci жылғы шапқанаты чабылған ойын таласында Rızıkül omuzu menen Nordolu Bişkek şahı betleşmesinde oyundu gözümüzde ötkan. Birinci таймдың бүтөрүнө саналуу гана секундалар калды. Есеп сандары 3-0. Алдыда соолордун бири. Эң башкысы жакшы атаандаштыктагы оюнду көргүбүз келет. Буга чейинки оюнда Ош менен Нарын облусу ойноду жана 12-0 эсебинде Ош командасы ийгиликтүү болду. Бул экинчи оюн. 20 секундадай убакыт бар жана эсеп 3-0. Жеңишке болгон бир топ өздөрүнүн аракетин күчүн жумшап койду. Ысыккөл биринчи тайм жыйынтыгына келип жетти. Эми кийинки таймды күтөбүз. 5 minut tınımı. Esep sanı 3-0 birinci tayımdan Kuday buyursa Bosogosun atladık. Peyli bilin Talas aymağında göçmen Sapar Baysaldı bolsun ikinci tayım. İkinci tayım. Sekundantlar dayar, biz dayar, oyun Talas el dayar. Улуттук көчмөндөр оюндары Көкбөр оюнча мендештер, Көкбөр оюнча тирештер уланат. Экинчи тайм Бишкек жана Ысыккөл командаларынын ортосунда уланат. Биринчи таймдан соң эсеп 3-0 болчу жана эсеп сандары азыр өзгөргөн жок. Эсеп сандары өзгөрбөй калды. Бишкек оюнчулары жакшы эле барган болчу. Жакшы эле барган, бирок ыргыта албай калды. Оюнда мындай учурлар кездешип келет. 100% ыргыта турган учурларда дагы салынбай калган учурлар кездешет. 5-чи катарда ойногон Акжол Кылыч уулу Кара Суу менен барып ыргыткан болчу. Жана андан ары эми кандай болот жолу көрөбүз. Айбек Караев 8-ci номердеги Canış Koşunbayev. Canış менен Айбек ортодон чыкты. Жакшы мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок жерге түшүрүп жиберди убакты. Эң алууга меде тапкы болуу аракетин жасады, бирок көтөрүлдү. Элек азыр эми Ысыккөл командасы өздөрүнүн мыкты чабуулунда бара жаткан кезде ыргытууга мүмкүнчүлүк жаралды жана эсеп сандары өзгөрдү. 7-чи катар санында ойногон Бекзат Асанов. 4-0. Мындай эсеп артыкчылыгын оңдоп кетүү оңой тапшырма эмес. Буга чейинки ыргытылган убактын кайталоосун көрдүк. Эч ким тоскоолдук кыла алган эмес, алдын тосуп чыккан коргоочу да болгон жок. Андай улак дайым ыргытылат. Жакшы ойлош керек азыр. Эки тараптан бирден оюнчу жерге кулаган жана эрге кармалып калды. Эрге жакшы кармалды. Бишкек оюнчусу Акжол Кылыч уулу ошол эле мезгилде Атай Жакыбалиевде эч кандай жаракат жок. Алдын ала божомолдогонбуз, эки команда жогорку деңгээлдеги туруштукта оюн жүргүзөт деп, бирок азырынча буга чейинки оюнда эле бир тайгазанды көздөй оюн жүрүп жатат. Эми менимче анчалык чоң айырмага жетпейт. Жана
Маңдайды қарасақ, ұлы олар. Ошентсе дағы жалаң бір тайғазанды көзде жүріп шаракет қылануда. Бирок Бишкек командасында деле чабуулдар болуп жатат. Аны дагы бириле кетишибиз абзы. Ал мезгилде Ысык Көл командасынын коргоочулары азыр ойношу керек. Бишкек оюнчусу Жаныш Кылышбаев. Чабуулду узартты, жана алдыга озуп бара жаткан кезде Жаныш ойлаш керек. Жардам керек чындыгында. Өзөрүп калышы мүмкүн. Ең башкысы чабуулга мыктеле чыгып бараткан болчу. Авайлағыла, қырсығы жоқ болса екен деген тілекті қабылда ойнағыла. Тез жардам. Үч көтөр ойын даласында ойынды жүргізгенге шарт түзгіл орматты көкбөржілер. Азыр эми ойындың ережесі бойынша голевой шабуылда бара жатқан учурда қоп табалға туш болған үшін Бишкек. Мына эми ойын жаңыланды. Жана кийинки жүрүштөргө көңүл бурабыз, ойлаш керек. Эң башкысы кырсыксыз керек. Жана Тайгазан түбүндө бир топ окуя орун алууда. Эми эң башкысы оюнчулар өздөрүнүн ден соолугун биринчи орунга коюш керек. Экинчи таймдын жүрүшүндө жаракат алгандагы оюнчу болду. Биз ден соолук каалайбыз. Экинчи тайм бир аз созулуп бара жаткан кези. Жаракат убакытты алды. Буга чейин Ош менен Нарын облусу ойноду. Азыр Бишкек жана Бишкек шаары Ысык Көл облусу. Андан ары Чүй Баткен командалары бири-бирине каршы чыгат. Азыр жакшы мүмкүнчүлүктөрдү издөөдө жана Бишкек командасында азыр ыргытууга убакыт көп. Ыргытууга убакыт кенен болчу. Жана өз пайдасына Калыс Кыдыков улакты жазып койду. Аполлонду минип алган ал. Манас Эралдин уулунун аргымагын минип оюн жүргөздү. Калыс Кыдыков эки тарабын карап Кылчаев бир аз күтүп калгандай да болду. Керек. Ойлар, салымдар. Дагы да болсо салынуусу зарыл. 3 улак айырмачылык бар. Биз оюндун так ортосуна келип калдык. Азыр жакшы мүмкүнчүлүк бар жана өзүнүн Тайгазанын айланып өткөн соң азыр чабуулга чыгып бара жаткан кезде аутка чыгып кетпейби чогуу байкайлы. Өзгөчө бир чеберчиликти алдыга озуп бара жаткан кезде бирок атты токтотуп үлгүрөбү жокпу? Жок көрөлү. Тайгазанга келди, атаандаштары дагы үлгүрүп калды. Ал мезгилде ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк жана эсеп сандары 2-4. Топ жетип келе жаткан кезде. Балким биз камбэк көрүп калышыбыз да мүмкүн. Атаандаштарынан ашып кетеби, эсепти теңеп келип, чогуу байкайбыз. Өзгөчө кызыктуулуктагы оюнду бизге көрсөтүп жатат.
Жақсы мықталды эле, бирок тилекке каршы аутка чыгып кетти. Дәрежесі бойынша ортадағы Келер замат ең башкысы меніңше командалық ойынды көрсөтө баштады. Оғызы менен Баткен. Карауга даяр болгула. Айбек Караев ортодон. Айбек Караев жекеме-жекеден илип кетчү ең мыкты улакчылардын бири. Ал олду Эңкер Замат алып өзүн жакшы жагынан көрсөтүп келген улакчылардын бири. Жана азыркы учурда эми кандай чабуулду күчтөй алат жөн көрөбүз. Бир таймдын алкагында алар эсепти теңеп кете алат. Жок, аутка чыгып кетти. Аутка сүрмө топ сүрүп чыгарды каршылаш. Эрежени орой мамиледе буза турган болсоң, команданы артка тартасың. Атаңдаштар көпчүлүктө убакыт ыргытып коюшу мүмкүн. Аны дагы эске алуу менен оюнчу өзүнүн кызыгандуулугун басып ойношу керек. Ысыкөл Толкун командасынын Жекеме-жекедеги тиреш Айбек Караев. Бишкек, ортодон Бишкек командасынын капитаны Айбек Караев. Айбек Караев менен Бейшеке Кадырбек уулу Бейшекеге чагылган жана БТР. Жаңылбасам. Чагылган менен БТР бири-бирине каршы ойын өткөрүп жатат. Дагы деле болсо ортодо Чагылган жана БТР аргамагы жекеме-жекеде бирге бир чыгып Жазамамы ойунун өткөрүүдө. 11-чи номердеги Жазамамыдагы оюнчунун убактысы соңуна келип жетти. Жана жекеме-жекеден жулуп алган азыр Бишкек оюнчулары азыр алдыга чабуул коет. Эки оюнчу бири-бирине жардамдашы. Эсеп сандары 3-4. Эсеп 3-4. Жана экинчи катар санында ойногон Калыс Кыдыков. Жок, 9-чу катар санында, 9-чу. Сагын Исабеков жана Медет Апык уулу ыргытты бул улакты. 9-чу, 11-чи катардагы оюнчулар бул улакты ыргыткандыгын белгилей кетели. Эсеп сандары 3-4. Эсиңиздерге сала кетели. Эсеп 4-0 болчу. 3 улакты катары менен Бишкек командасы ыргытты. Алар барган сайын камбекке жакындап бара жаткан кез. Жекеме-жеке көрүнүшү. Ортодон күрөштү жеңдиргенден кийин Ысыккөл бир топ улакты алдырып койду. Азыркы учурда Идальгону минип Сагын Исабеков ойноду. Ойноп жаткан учуру дагы болсо Сагын Исабеков ал каршылашы андан жулуп кете алган жок. Ыңгайлаштырып азыр кайсы тарапты көздөй бет аларын издеп жатат. Ойлаш керек, азыр аты өтө ыңгайлуу тарапка бурулуп калды. Азыр эми ыргытууга жакшы мүмкүнчүлүк бар. 4-4 эсебин каттап кое алабы. 4-чү убакытты ыргытып турган болсо анда чындыгында өзгөчө бир кызыктуу оюнду көрмөкпүз 3-чү таймда. Бишкек командасы чабуулду жыйынтыгына чыгарууга толук күчүн жұмсап турат. Медет Апык уулу ыргытар маалда Ысыккөл командасынан Калыс жок, Ысыккөл командасынан Тилек Кошумбаев жетип келген. Ошол эле Тилек Айпуулу оюн жүргүзгөн. Улак жерде Тайгазанга жакын жерде. Жана Ысыккөлгө азыр жекеме-жекелер керек көрүнөт. Азыр эми жеке бирге бир оюн. Ысыккөл командасынан
Экранда Жаныш Гүмүшбаев атандашы чебер ойыншыларды Бишкектен Сағын Исабеков ойын жүргізуді. Қайрадан Бишкек командасынан Жаза Мамыдағы ойыншы. Жаза Мамыда тұрғандығын байқодаус. Азыр еме өзін көрсет албайды бұл уақытта. Жана Сықкөлді азыр ырғытуға өте жақшы мүмкіншілік бар. Ова. Демек азыр азыр еме футболдағы Неймар сымал болды көрді. Егер дәлі азырқы жауылып, ешке ашкеде тұрған болса, бұға чейкі ойыншыны меніңше командалаштары бір топ жемелеші мүмкін. Тайғазанға жақын қалды, бирок сүрме топ атандаштарды көзіменен қоршо сыртқа шығарып жіберді. Бұға чейінке олақ қантілік сауыншылар орын алғандығын айта кетсек болу. Егер деле 5-ші улақты ырғыты бола тұрған болса, онда бұл команда психологиялық жақтан қандайдыр бір жақсы мүмкіншілікті жақсы маңайды өздеріні қайтармақ. Жаза Мамыдағы ойыншы кереуге мүмкіншілік алды. Айбек Қараевпенен азыр көчерді Сықкөлден Бейшеке Қадырбекұлы ортада ойын көрсетіп жетат. Бейшеке Қадырбекұлы ақырқы минуталар жана ақырқы минуталардағы біз ойынды чоң көрөлі. Тұрған кезде келгіле 3-ші таймды татынақай. Сауыр урматты түгітінші тайм башталды. Қалыстың ұшқырығы жаңырды. 3-ші бөлік Бишкек шаарынын құрамасы жана Ысыккөл облысынын құрамасы бири-бирине каршы ойынын баштады. Бұл бүгінгі күндін эсебиндеги 2-ші беттеш, алдыда 3-ші ойын бар. Бүгінгі күндө 3 ойын орналат. Күн сайын 3 беттештен орын алып тұра тұрғандығын айта кетелі. Андықтан нашындай қызықтуу беттештерге жалпыңыздарды чакырып өтмөкчүбүз. Чындыгында алдыда андықтан маалымат катары эскерте кетебиз. 3-3 бөлүк Ысыккөл Бишкек командалары эсеп сандары 4-3. Бишкек командасы сиңиздерге сала кетсек 4-0 эсебинде утулуп жатып, катары менен учулактар кыткан жана 4-3 эсеби катталып калды. Алар өздөрүнүн мүнөзүн көрсөтүүдө. Спорттук мүнөз, спорттук чыныгы өжөрлүк деп ошону айтсак болот. Бул команда башка тайпаларга үлгү көрсөтүүдө. Жана Медет Апыгулунда жакшы мүмкүнчүлүк бар, ыргытылган улак жана 4-4. Жок. 4-чү улакты ыргытууга Медет Апыгулу өтө жакын болчу. Абайлаш керек азыр. Медет Апыгулу ыргыта алган жок, эсеп теңелген жок, бирок андан ары окуя чыңалды. Абайлаш керек чындыгында эч кандай жаракаттын кереги жок. Ысыккөл командасынан Тилек Кошумбаев жерге жыгылган. Бирок бардык ордунда эч кандай чоң жаракаты жок. Таңлантууга мүмкүнчүлүк бар.
Мына эми кийинки чабуулдарга командаларга жол издейт чогуу көрөлү. Медет Апыгулу кайрадан өздөрүнүн тайгазаны көздөй бет алып бара жатат. Азыр бир айланып чабуулду узартып келген соң тайгазанга мына ушундай жетип келүүнү көздөйт. Бул командага бир улак керек эсепти теңеп коюу үчүн. Ал эми атаандаштардан дагы алыстап кетүү үчүн күчүн Ысык-Көл командасы сынап көрөт. Ал мезгилде Медет Апыгулу жакшы эле алдыга келе жатат, бирок чоң ылдамдыкта эмес жана коргонуу бөлүгүндөгү оюнчулар жолуктуруп тосуп чыкты. Бул тактикалык жүрүш ишке ашкан жок. Бирок ошентсе дагы азыр Медет Апыгулу ыргытып коюшу мүмкүн болду. Ага эч кимиси өзүңүздөр көргөндөй жардам бере албай жатат. Бирок өтө жакшы мүмкүнчүлүк бар жана Медет Апыгулу ыргыткан улак. Эсеп сандары 4-4. 4-4. Эсеп 4-0 болчу. Эсеп 4-0 болчу. Азыр 4-4 айланды. Медет Апыгулунун ушуну менен бул беттештер ыргыткан экинчи улагы. Буга чейин дагы бир улакты командалашынын көмөгү менен ыргыткан. Буга чейинки үчүнчү улакты эсиңиздерге сала кетсек, Медет Апыгулу жана Сагын Исабековдор ыргыткан болчу. Ушундай өзүңүздөр билгендей, мындай оюндар анда-санда болуп турат. Жана көрөрмандар үчүн өтө кызык беттештер. 5-мүнөт жүрүп барууда дагы 15 мүнөттөй оюн бар. Демек, кийинки улакты ыргытып алдыга чемпиондун айласын издесе керек. Менимче Бишкек командасы, ал эми Ысык-Көл командасы биринчи таймдагы оюнун издеп жаткан кез. Биринчи таймда кандай оюнун көрсөткөн болсо, азыр ошондой ойной алса, анда жана оюнчулар алмаштырылар. Замат эки тараптан тең бирден оюнчу Бейшеке Кадырбек уулу жана Сагын Исабеков ортодо. Менимче эки оюнчу жакшы эле талашка түштү. Жыйынтыгында Ысык-Көл командасы азыр атаандаштардын тайгазанына жакындап бара жатат. Жол издеп таба алабы, жылчык издеп таба алабы, чогуу көрөлү. Бейшеке Кадырбек уулу, Бейшеке Кадырбек уулу аутка чыгып кеткен жок. Тайгазан түбүнө келип атаандаштарына орунду. Көпкө чейин улакты такымда басып жүрө берүү оңой эмес. Жанышка өткөрүп берди командалашы. Ысык-Көл командасы азыр улак менен жакшы чабуул азыр ишке ашып бара жаткан кези жана торпеда менен өзүнүн атына жараша алдыга озуп келе жатат. Бирок мындай ылдамдыкта барып тайгазанга ыргытып коюу дээрлик мүмкүн эмес. Андыктан командалаштарынын жардамы керек. Ат ойнотуп атаандаштарынын арасынан буйтап жүргөн кези, бирок акыры келип карсылаштары курчап алды. Мындай топтун арасынан сорунуп чыгуу оңой эмес. Бүгүнкү күндөгү акыркы беттеш экендигин тактап айтсак, акыркы тайм, экинчи беттештин акыркы тайм экендигин айта кетели. Алда дагы оюн бар. Азыр эми иш-аракет кандай болот? Ысык-Көл командасы аутка кетпегенге толук күчүн жумшоодо. Эки
oyuncu Tayqazanға жақындап қалды, бирок кыргыт алган жок. Акбар Иманбеков, Тилек Айыпулу сыяктуу oyuncular бири-бирине жанашча жайгаш ойногон. Бирок коргонуудагы Айбек Бакбаевдин оюну азыр мыкты. Бирок салымдарды ишке ашырууга мүмкүнчүлүктөр аябай көп. Ошого байланыштуу биз жеңүүчүнүн негизги убакытын алкагында аныкташыбыз мүмкүн. Бир топ аракеттер бар. Тилек Айыпулу жана Айбек Караев, Тилек Айыпулу. Деген аты жаңылбасам боксер. Баткен облысы ойын-күнгі ойын-қаласынан Айбек Караев такымга басып алды. Ортодон такымга басып алгандан кийин андан жол кетүү мүмкүн болгон жок. Жана Бишкек командасынан азыр андан ары Медет Апыгулу мыкты чабуучулардын бири. Командасындагы азыр өздөрүнүн Тайгазандын түбүндө тургандыгын көрүүдөбүз. Медет Апыгулунун минген аты Пегас. Пегас алдыга озуп чыгат менимче. Esep sаны 4-0 esebin 4-4-кө айландырып кеткен Бишкек командасы мыкты. Талашсыз мактоого татый турган көрсөткүч. Жана 4 улакты салып алып андан кийин эсеп теңеттирип койгон өсүмдөр оюнчулары менимче баштыруучудан жеңил болушу мүмкүн. Эгер деле утуп кала турган болсо, утулбаган күндө деле сыноолорго сындарга тактап атсак туш болот. Балким сындардан кийин сыноолорго да туш болушу мүмкүн. Азыр жакшы мүмкүнчүлүктү Медет Апыгулу ишке ашыра алат. Пегас менен жогорку кылдамдыкта азыр Тайгазанды көздөй бет алып келе жатат. Коргонуудагы оюнчулар өтө жакшы Тайгазанга келип жетти. Жана Тайгазанда эсеп 5-4. Эсеп сандары 5-4. Медет Апыгулунун өз Тайгазанында бир топ убакытка чейин күткөндүгү бекер эмес болгон экен. Эсеп 5-4, 4-0 эсебинде келе жаткан Ысык-Көл командасы утулуп жатат. Убакыт эми Бишкек командасынын пайдасына жүгүрөт. Азыр алардын оюну кандай болот? Аттары чарчадыбы же оюнчулар өздөрүнүн өз ара байланышын жоготуп алдыбы? Ал менимче беттештен кийин, эгер деле бул жыйынтык менен бүтө турган болсо, беттештен кийин талкуулай турган нерселер. Ар бир мындай жекеме-жеке убакытты алат. Убакытты алат. Бул албетте Ысык-Көл командасынын пайдасында болбойт. Бул тайпада 3-чү команда Жалал Абад облусу экендигин айта кетели. Эртеңки күнү дагы оюндар орун алат. Жалал Абадты көрө аласыздар. 5-ші минутта бүткү. Жеке-жеке. Бейшеке Кадырбек уулу Ысык-Көл Толкон командасынан чагылган менен ортодон. Ал эми Бишкек командасынан жеке-жеке ортого чыккан Айбек Караев команданын капитаны. Жекеме-жеке көрүнүшү БТР жана чагылган аргымактары Бейшеке жана Айбек Караевдер өз ара беттешин өткөрүүдө. Команданын беттешип марага келгенден келбесинен улам Сыпат группасынан Чили облусу менен Баткен облусунун бирге бир.
чыгууда оюнчулар. жетишпей каласыңар, Азыр эми жекеде аны мен сени өзүм иш-аракеттер Ысыккөл командасында мүмкүнчүлүк бар. Тайгазанга жакындалды жана аркы тармалда атандашы голдон жугуп кетти. Медет Аппыгулу. Кайрадан Медет Аппыгулу. Буга чейин салымды ишке ашырган болсо, азыр коргонууда атандаштан убакты жулуп алып, андан кийинки чабуулга даяр болду Медет Аппыгулу. Азамат бүгүнкү оюну менимче өтө жогорку деңгээлде, чынын айтканда. Өтө жогорку деңгээлде. Азамат Медет Аппыгулунун биз деңгээлин байкоодубуз. Ал командасына алмашкы салымдарды кошуп жаткан мезгили. Жана биз бул беттештин башталышында эсеп 3-4-0 мезгилинде камбэк болушу мүмкүнбү деген темада ой жүгүртүп көрдүк. Жана Бишкек командасы толугу менен ошол сценарийде келе жаткан учуру. Албетте мындай оюндар тарыхта калат. Эл оозунда көрүнөт. Ысыккөлдө жеке көрүнүшү жерден илип алууга аракеттер жасалууда. Айбек Темирбаев жерден илип алып, азыр айланпай ичинде тура берсе да болот. Анткени убакыттын өтүшү алардын пайдасында. Ага чып чабышып, жакшы эле Ысыккөл курамынан Бекзат Асанов ойноодо. Бишкек командасы Жолуп кете алган жок, жана Бишкектин чабуулу башталууда. Акыркы 1 мүнөттүк убакыт жана Ысыккөл командасы улакты кайтарып алабы? Атандаштарынын такымынан жулуп алып чабуулга жетишеби? Эгерде алар жетишип кала турган болсо, эсепти кайра теңип кетсе, ал фантастикалык мокчулугунда фантастикалык оюн болмок. Бул оюн деле чынын айтканда өтө жогорку деңгээлде жүрүп жатат. Аутка чыкты. Упайларга жетишилген. Биз эми чындыгында куттуктайбыз Бишкек командасын. Алар ачыгын айтканда фантастикалык оюнду көрсөттү. Жана эсеп сандары 5-4, урматтуу телекөрүүчүлөр, 4-0 эсебинде утулуп жатып, катары менен 5 булактар кытып кетти. Бул өтө мыкты оюн. Меймандарды куттуктайбыз. Ысыккөл командасында дагы да болсо чемпион болууга мүмкүнчүлүк бар. Анткени экинчи орунду алып, андан кийин жарым финалга чыгууга мүмкүнчүлүк болот. Аны дагы алдыда сөз кылабыз. Алыстабай туруңуздар.